Audio Jungle. Ньюти шоу программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин коногубуз барыңыздарга белгилүү ырчы I Am Singer сынагынын финалисти Нурсултан Райымбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди сагындым. Ушундай сагынычтуу сезимдер менен бүгүнкү биздин рубрикабызды баштайбыз. Андан биз коюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 гана мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Сиз даярсызбы? Даярмын. Анда биз баштадык. Шоу-бизнес кылгандар. Ырчылар. Инстаграмда досторду көбөйтүүнүн эң оңой жолу. Реклама. I Am Singer сынагынын башкы максаты Таланттууларды аныктоо. келечекте мен Эң алдыңкы улам. ырчы болуу үчүн окуунун кереги жок, себеби Себеби талант болуш керек. менин эч кимге айтпаган жаңылыгым Менин өнөрүм көп. мектепте окуп жүргөн кезимде Кырдайт элем. Кыргызстан мен үчүн Мекеним. мына сага кийинки суроолор бир күндө белгилүү болуп кетүүгө болобу, кантип? Оңой эле. Казакстандын сахнасы Кыргызстандын сахнасынан эмнеси менен айырмаланат? Айырмаламайт. Анткени эки тең сахна окшош. Ырчы болуу үчүн кандай кыйынчылыктарды жеңдиңиз? Ленди жеңиш керек. Сиз жаман көргөн сабак? Химия. Тойлордо ырдайын деген оюңуз барбы? Бар. Жеке жашоону канчанчы планга койдуңуз? Биринчи планда. Уюлдук телефондо колдонулган 3 смайликти турап бериңиз. Мынасыга кыргыз шоу-бизнесте эмне жетишпей турат? Таланттуулар жетишпейт. Таланттуулар жетишпейт. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор. Бизнес же шоу-бизнес? Кандай? Түшүнбөй калдым. Бизнес же шоу-бизнес? Акча табуу же шоу-бизнесте жүрүү? Шоу-бизнес. Лайк же комментарий? Комментарий. Сүрөт же видео? Видео. Интервью үн алгыда же сын алгыда? Интервьюну кайда бергиңиз келет? Үн алгыдабы же сын алгыдабы? Билбейм. Кийинкиси быйыл тоок жылыбы же ит жылыбы? Ит жылы. Гитара же комуз? Гитара. Комуз. Кыргызстан же Казакстан? Кыргызстан. Таттуу же кычкыл? Таттуу. Таттуу. Кийинкиси мектеп суроолор. Кыргыз Республикасынын гимни качан кабыл алынган? 1992. Туусу качан кабыл алынган? 92-жыл кабыл алынган, 2017-жыл кандай жыл болуп белгиленген? Тоок жылы болуп белгиленген. Ыйман, адеп жана маданият жылы болуп белгиленген. Кийинкиси 2 кошуу 2 көбөйтүү 2 барабар канча? 2 көбөйтүү 2. 2 кошуу 2 көбөйтүү 2. 8. Бул деген 6 болот, анткени көбөйтүү биринчи аткарылат. Ньютон деген ким болгон? Ньютон физик. Туура. 1 метрде канча сантиметр бар? 1 метр канча? 1000 сантиметр. 100 сантиметр бар. Урматтуу, бүгүнкү биздин коногубуз десем таппай калдым. Сиз бүгүнкү биздин рубрикабыздан 3 мүнөт ичинде жооп бере алган жоксуз. Сиз 3 мүнөт ичинде 28 суроого жетиштиңиз. Демек сиз утулдуңуз. Макул. Эмне кылышым керек? Бирок сиз бүгүн өзгөчө даярданып келген окшойсуз, аябай бат жооп бергенге да аракет кылдыңыз. Буну эске алабыз дагы. Мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү, кийин сиз аны аткарып бериңиз. Макул. Да, кеттик. Таныбаган киши менен сүрөткө түшүш керек, бир жөн гана сүрөткө эмес. Эгерде эркек бала ошол кишини көтөрүп сүрөткө түшүш керек, же кыз бала болсо кызды таныбаган киши көтөрүп сүрөткө түшүш керек. Нурсултан, анда сизге ийгилик. Девушка. Здрасте. С Новым годом. Можно с вами сфотать? Можно. Можно?
Так получится? Прошу прощения. Спасибо за фото. Спасибо. Көтерім. Кандай болду Нурсултан? Biraz kıyınarak oldu. Кайсынысы кыйын болду да? Кичинекей кыз мененби же чоңураак кыз мененби? Чоңыраак кыз менен мен аны можно дегиче клереска көтөрүлбөдүмбү? Өзү дагы түшүнбөй калдым. Өзү да түшүнбөй калды. Мынакей ушундай сонун тапшырманы аткардык. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасың? Кийинки конок Белгисиз. Айымбы? Анда мен ырчымын да. Анда кайсы конок болбосун, анда бир 2 же 2ден көбүрөөк адамдын алдына барып туруп ырдап бериш керек да. Ырдап бериш керек, э? Кайсыл ыр болбосун ырдап берсин. Кайсы ыр болбосун ырдап берсин. Мынакей ушундай сонун тапшырма кылды, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.